экономиканын эң биринчи башатында эмне турат? Бул энергетика турат. Энергетика болбосо экономиканын өнүгүшү кыйын. Ошого байланыштуу биз дагы Нарын областынын жетекчилиги менен чогуу улуу урматтуу президентибиздин тапшырмасын алкагында быйыл да өзүңөр билесиңер, былтыр 100 объект берди эле, быйыл дагы тапшырма 100 объект бериш керек эле. Ошонун ичинде биз да энергетиктер мындайча айтканда карап тура бербей, биз да ошонун арасында, ошонун алкагында 10-11ге жакын имарат ушул Нарын областына быйыл пландаштырганбыз. Биз энергетиктер мындайча айтканда талыкпас өзүбүздүн ишибизди кылышыбыз керек. Жана биздин ушул жерде турган коллегаларыбызга мындайча айтканда шартты түзүп беришибиз керек. Азыр эми бул имаратты мына 55 миллиондун тегерегинде экен бул имараттын баасы. Ошол энергетиктердин өзүнүн финансылык каражатынан курулуп атат. Ал мындайча айтканда инвестор жок бул жерде. Өзүңөр жана силер тапкан, силер чогултуп келген тарифти ошо элге сатып, элден кайра электр энергияны чогултуп келип, ошол казынага түшүрүп, ошондон анан биз бөлүштүрүп, мына бүгүн ушул имараттыңарды куруп берели деген пландаштырып атабыз. Мына бүгүн капсуланы салабыз деп атабыз. Бүгүнкү болгон иш-чара өзүңөр көрүп атасыңар. Бул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ошо энергетика койгон реформасы боюнча биз азыр ошол Тянь-Шань РЭСи менен Нарын РЭСин экөөнү бириктиргенге байланыштуу ошолордун мындайча айтканда мекемесин, офисин жаңылантууга жаңы РЭС салып бергенге кутуча салдык да. Кутуча 55 миллион сомго ошол жерге жаңы мындайча айтканда имарат салып берели деп ошонун кутучасын салдык. 5 ай деп срок бердик. 5 айдын ичинде имарат курулуп бүтүш керек. Ал жерде 990 квадраттын тегерегинде имарат салынат. Кудай буйрса, азыр ошо имарат салынып бүтсө, анын эле жанында мына өткөндө былтыр келгенде тапшырма берип кеттим эле, кышында ошол жерге биздин ушул энергетиктерге мындайча айтканда шарт түзүп бергиле деп. Спорт аянтчасын салгыла, жана кечинде убакыт болгондо машыктыруучу залын салгыла деп ошол залдарын бүтүрүп, ошол футбол аянтчасын ачуу ажемине да катыштым. Машыктыруучу залын жасап алышты. Мындайча айтканда азыр бетон заводу былтыр ишке бергенбиз. Жанагы 100 объекттин алкагында 31 августта ошол бетон заводдун иштешине азыркы мына ушул мезгилде ошол бетон завод бизге аябай муктаждык. Жана опораларды, ошол бетон опораларын чыгарганга, жана жыгач опоралар бардык жерде бизге аябай элден каттар келип атат, каалоо тилектер келип атат. Ушул жыгач опораларын алмаштырып берсеңер деп. Алар 50-60 жыл болгон жыгач опоралар, аларды ошол бетон опорасына колдонгонго. Азыр өзү Нарын шаарында өзүңөр көрдүңөр, жол ремонттолуп атат. Ошол жакта да биздин электро столбаларыбыз, опораларыбыз бар. Ошолорду жыгач опоралар, ошолорду Алтынбек Калдарович менен областтын жетекчиси менен чогуу, мэриянын жетекчиси менен чогуу ошол маселелер боюнча талкууларды жүргүздүк. Мындайча айтканда трансформаторларды коюш керек экен эмдиги жылга. Быйыл кышта ошол көмөк чордондордо кошумча кубаттуулуктар пайда болуптур да. Ошол боюнча алюминий бүгүнкү күндө воздушный линиядагы алюминий проводдордун баары СИП проводко өткөргөнгө көп маселе. Анын үстүндө Кочкор районунда бетон заводун куруунун уже ордун даярдап, мындайча айтканда быйыл Кудай буйрса конкурсун өткөрүп аякта башталган турат. Нарын электр тармактарын бүгүнкү күндө коллектив менен жолугушуп, ошол иш-чараларды өз убагында аткарганга, кышка мындайча айтканда өз убагында даярдык көрүүнүн алкагында келип кетип баратам. 35 киловольттук көмөк чордон курулган. Аякта мына азыр насосный станциялардын сезону башталганына байланыштуу насосный станцияларды күйгүзгөндө элибизге мындайча айтканда кубаттуулук жетпей атканда тапшырма берилип, ошол жерде 35 киловольттук жаңы подстанция курулган Кумдөбө деген айылда. Ошончолук эле азыр ошол Чолпон подстанциясынан Шамшы айылына чейин узундугу бир 40-56 километрдей узундуктагы линия куруш керек экен. 10 киловольттук 15 километр ошо жаңы көмөк чордондон ошол жерге тапшырма берилип, бүгүнкү быйылкы жылдын планына киргизип атабыз. Бул былтыр кышында келип кеткенде мен тапшырма бердим. Мына азыр өзүңөр деле күбө болуп атасыңар. Бул жерде ачык асман болчу. Мына азыр
навес курулуп, машинелери мындайча айтканда биякта эми кар жаайт да кышында, күндүн ысыгында турат. Ошону мындай навестин астына коет. Ошол гаражын оңдоого тапшырма бердим эле. Анан жана эски мындайча айтканда машинелерди кайра капиталдык ремонттон өткөрүп, ичине ушул биздин кызматкерлерге условия түзүш керек деп. Ошол иштердин баары аткарылып, эми берилген тапшырма аткарылып калса, мындайча айтканда өзүң дагы мындай окумуң канып, сүйүнүчтүү болуп, дагы тапшырма берип, дагы финансы каражаттарын бөлүп бергенге даяр болот экенсиң да. Мен жыйында кыш мезгилиндеги 24 жылдан 1 жылдык электр энергиясынын колдонуусун элдин мындайча айтканда ошол алган электр энергияга төлөмүн дебитордук карыздар боюнча, анан жоготуулар боюнча ар бир рестин начальнигинен ошондой мындайча айтканда маалымат алганга убакыт болду да. Мен эми баары жакшы деп айта албайм. Мисалы үчүн ошол эле жумгал эресинде мындайча айтканда үзгүлтүктүү бир ойлогондой иш болгон эмес.